Сабагыбыздын темасы бөлүкчөлөр. Бөлүкчөлөр кызмат сөздөрдүн бир түрү. Бөлүкчөлөр өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маани билдирбеген, айрым сөзгө же бүтүндөй сүйлөмгө ар түрдүү кошумча маани киргизген кызмат сөздөр бөлүкчөлөр деп аталат. Мисалы, колунан келбей жатат го. Бул жерде сүйлөм, мынакей бул жерде го деген бөлүкчө. Сөз түркүмү катар номери боюнча бул 9-чу сөз түркүмү. Колунан келбей жатат го. Демек, биз азыр эле айткандай, өз алдынча турганда го деген бөлүкчө өз алдынча турганда эч кандай маани берген жок. Демек, бул жерде колунан келбей жатат го деп божомолдогуч сүйлөмгө гана кошумча маани берди. Бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу келбей жатат. Келбей жатат. Эмнесинен келбей жатат? Колунан. Демек, бөлүкчөлөр сүйлөмгө синтаксистик кызмат аткара албайт, сүйлөмгө мүчө боло албайт. Жалгыз гана кампачы токтон алган жок. Демек, бул жерде сүйлөмгө мүчө боло албаган 9-чу сөз түркүмү бул гана. Гана деген мындай тегеректеп коелу, өзүнчө бөлүп. Бул чектегич бөлүкчө болуп турат. Бул жерде божомолдогуч, а бул жерде чектегич болуп калды. Жалгыз гана кампачы токтон алган жок. Эмне кылган жок? Токтон алган жок сүйлөмдүн баяндоочу. Ким токтон алган жок? Кампачы токтон алган жок. Ал эми жалгыз болсо бул кандай деген. Кандай деген суроого жооп берип аныктоочтук милдет аткарды. Концертке келесиңби? Я. Бул жерде эч кандай маани бербеген сөз, мынакей ыя. Ыя өз алдынча турганда эч кандай маани бербейт. Демек, бул суроо иретинде кошумча маани берип атат. Мынакей, эмне кыласың? Келесиңби? Кайда? Концертке. Бул сүйлөмдүн бышыктоочу болду. Эми бөлүкчөлөр мына ушундай ар кандай маанини билдиргендигине байланыштуу өз ара төмөнкүдөй топторго бөлүнөт. Биринчи, чектегич бөлүкчө. Чектегич бөлүкчөгө биз азыр гана эле. Гана эле деген бул чектегич бөлүкчө болду. Мисалды карайбыз. Мен эле барышым керек. Демек, бул сүйлөмдө чектеп атат. Мен эле депкен. Демек, бул жерде эле дегенибиз бул чектегич бөлүкчө болду. Үстүнө 9-чу сөз түркүмү деп коебуз. Демек, эмне кылышым керек экен? Барышым керек сүйлөмдүн баяндоочу. Ким барат? Мен барышым керек. Муну атам гана билет. Демек, бул жерде муну атам гана билет дегенде эч кандай маани бербеген бөлүкчө бул гана чектегич бөлүкчө. Мына чектеп турат. Атам гана. Эмне кылат экен? Билет. Ким билет? Атам билет сүйлөмдүн ээси. Эмнени билет? Муну сүйлөмдүн толуктоочу. Мына ошентип бул жерде чектегич бөлүкчөгө биз гана эле деген чектегич бөлүкчөнү алдык. Андан кийин маанисине карай экинчи күчөткүч бөлүкчө. Буларга эң, өтө, абдан, аябай. Бул жерге түк деген баткызып коелу. Түк. Аябай. Тимеле. Өңчөй. Чылк. Жана башка сөздөр кирет. Сүйлөмдү карайбыз. Ал биздикине такыр келбейт. Бул жерде сүйлөмгө өз алдынча турганда эч кандай маани бербеген бул күчөткүч бөлүкчө такыр. Эч келбейт, же болбосо такыр келбейт деп айтабыз. Мынакей. Демек, бул 9-чу сөз түркүмү болду. Келбейт сүйлөмдүн баяндоочу. Сөз түркүмү боюнча этиш. Ким келбейт экен? Ал сүйлөмдүн ээси. Сөз түркүмү боюнча ататоош 4-чү болду. Демек, кимдикине келбейт экен? Ал биздикине келбейт сүйлөмдүн толуктоочу. Сөз түркүмү боюнча бул дагы 4-чү болду. Демек, дагы кайталайбыз.
Бөлүкчөлөр бул 9 сөз түркүмү. 9 катар номер турат, 9 деп үстүнө жазабыз. Абылдан эч кабар жок. Бул жерде күчөткүч бөлүкчө эч. Мынакей эч дегенди алып коелук. Абылдан эч кабар жок. Эч деген күчөткүч бөлүкчө болуп атат. Демек жок сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне жок? Кабар жок. Кимден? Абылдан. Сөз түркүмдөр боюнча зат атоочу абыл. Эч бул 9 сөз түркүмү, 9 сөз түркүмү. Кабар 1 сөз түркүмү. Жок бул жардамчы этиш. Андан кийинки бөлүкчөнүн дагы бир түрү бул аныктагыч бөлүкчө. Буга, да, дале, так, нак, дагы, дал дегенди баткызалчы бул жерге. Дал. Жана башка сөздөр кирет. Мисалга кайрылабыз. Сен дагы шаарга барасың. Демек бул жерде өз алдынча турганда маани бербеген сөз. Бул жерде дагы деген сөз болуп атат. Мынакей муну биз тегеректеп коелук. Бул 9 сөз түркүмү дагы. Эмне кыласың? Барасың сүйлөмдүн баяндоочу сөз түркүмү боюнча этиш. Ким барат экен? Сен сөз түркүмү боюнча 4 ататооч. Кайда барасың? Шаарга. Сүйлөм мүчөсү боюнча бышыктооч, сөз түркүмү боюнча зат атооч. Капырай баласы атасынын нак өзү. Бул жерде демек аныктагыч бөлүкчөдөн карайбыз. Бул жерде нак деген аныктагыч бөлүкчө туруп атат. Өз алдынча турганда нак дегенде толук маани бербейт. Ошондуктан бул сүйлөмдүн тутумунда туруп гана бул кошумча маани берип атат. Нак деген бул мынакей аныктагыч бөлүкчө болду. Демек эмне ким экен? Өзү. Кимиси өзү? Баласы өзү сүйлөмдүн ээси кимдин өзү экен? Атасынын сүйлөмдүн аныктоочу. Демек сөз түркүмдөр боюнча бул жерде бор эки сырдык сөз 8 сөз түркүм болот. Баласы 1 сөз түркүм, атасынын 1 сөз түркүмүн зат атоочу нак 9, өзү 4 сөз түркүм болду.